Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын өнөр-поздору ачык асман алдында кыргыздын байыркы каада салттарынан үзүндүлөрдү сахналаштырышты. Менин колум эмес, Умай энеңдин колу. Оң, оң, оң. Баланын төрөлүшү, ысым ыйгаруу, бешикке салуу, бата берүү Нарын театрынын көркөм жетекчисинин демилгеси менен сахналаштырылган каада салт кыргыздын турмушунун барк баасын түшүндүрүүгө багытталган. Жарлыктын негизинде президентибиздин жарлыгына ылайыктуу улуттук каада салт боюнча биздин Нарын обласы ушу Нарын академиялык музыкалык драма театры барганбыз Жалал Абад калаасына эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата. Ошондо ушул каада салт боюнча балага ат коюу, балага бешикке салуу боюнча ушундай каада салт көргөздүк. Көгүлтүр ысык көлдүн жээгинде баягы касиеттүү кыдыр акелер чыгып бата берген көлдөн хан чыкпайт, хан чыкса жөн чыкпайт деген сценарийде мына ушуну жарлыкка ылайык биз көргөзүп келдик. Чыгармачыл жаамат уул кызды өстүрүүдө эненин ролундагы таасын берүүгө аракеттенишкен. Бешик ырынын мааниси, анын ырдалуу ыргагынын өзүндө эле касиет жатаарын туюндурган образдагы тартууланды. Эми бизде көптөгөн кыргыз эли канча кылымдан кылымга артып келаткан эл болгондуктан биздин тарыхыбызды бизге ата бабадан келген пайдалуу нерселерди каза берсе чети түгөнбөйт деп ойлойм да. Анан дагы бир нерсе ушул бешикке баланы салуу адебин ушул салтыбызды көрсөтүү менен бешиктин кыргыз эли үчүн, көчмөн эл үчүн баалуулугун, барктуулугун арттыралы деген максатта. Театрдын чыгармачыл жааматы кыргыз элинин баалуулуктарын таасын чагылдыруу менен жаш муундун көкүрөгүнө мекенчилдик сезимди сыйдырууну максат кылышкан. Бешикке салуу, анан баланы бешикке салуу, ат коюу деген менен барганбыз. Анан менин ролум ошол жерде сценкада Умай эненин ролундамын да. Бул эмеси аябай чоң да. Умайнын уйкусун бер дегенде ошо баланын ошо Умай эненин уйкусун бер дегенде эле канча турат. Ошончолук Умай эненин атак даңкы эмеси күчтүү да. Каада салттар касиетин сахналаштырылган оюн менен Нарын театры Жалал Абадка барышып, эгемендиктин 34 жылдыгына арналган чоң майрамдык иш-чарада дагы көрсөтүп келишти. Жаркына Күлташыр кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.